Жакында мага бир слайд келди. Биринчи ирет көргөндө ишендим. Бирок анда мисалдар жана белгилер келтирилгендиги үчүн аны сиз менен бөлүшүүнү туура көрдүм. Каалаң ишениң, каалаң ишенбең. Туркияда жада калса бүткүл дүйнөдө алгачкы жолу 2006-жылы 15-июлда Coca-Cola'га каршы анын курамын толугу менен ачыкка чыгаруусын талап кылган көтөрүлүш болду. Ал көтөрүлүштө 1886-жылы Атланта шаарында доктор Жан жана Пембертон тарабынан түзүлгөн 120 жылдык тарыхы бар Coca-Cola компаниясынын сырын дүйнөнүн эч бир жеринде эч кимге ачык айтпаймын деди да бул иш жабылды. Бирок маалым болгондой Coca-Cola'нын жасалуу рецепти Атланта шаарындагы башка офисте атайын сейфте сакталат жана ал жерге керек болсо бир машинага бирге отурууга да мүмкүн болбогон 2 гана киши кире алат. Себеби компания ачылган сырды жокко чыгаруу максатында өндүрүлгөн продукцияны ар түрдүүчө реклама кылып, элди ар тараптан ойнотуп жатат. Болгону бул нерсе сиз менен биз ишенбей турабыз. Өзүбүздү сооротуп, напсинин кулчугунан бошоно албай жатабыз. Анда Coca-Cola'нын жашыруун сыры. Coca-Cola'нын курамынын негизин табигый кармин боёгун алууда колдонулган кашенил коңузу түзөт. Кашенил Канария адырларында жана Мексикада жашаган коңуз. Азыркы күндө атайын талааларда жетиштирилет. Кактус жалбырагына кене сымал жабышып жашоо өткөрөт. Кактустагы коңуздар. Дагы бир сүрөттөлүшү. Кашенил коңуз үчүн атайын кактус талаалары бар. Бул коңуздар мексикалык жумушчулар тарабынан жыйналып алынат. Ezilген кашенил коңузу жана суусу чыгарылган бир нече коңуздар. Коңуз жана анын жумурткаларынан даярдалган суюктук кармин боёгу деп аталат. Жыйнап алынган коңузду минтип кургатышат. Кадимки жүзүм мейизине окшош бекен, бирок бул коңуз мейизи. Кургатып алган соң унга окшотуп майда кылып талкалашат. Кээ бир жашоочулар үйлөрүндө минтип коңуздарды чогултуп эзип, талкалап сатышат. Алгачкы жолу бул боёктор ар түрдүү жиптерди боёо үчүн колдонушкан. Кармин суюктугу. Муну Coca-Cola'нын жашыруун рецепти деп эсептешет. Кашенил деген эмне? Кашенил таң калаарлык ачык кызыл түстөгү табигый боёкко окшогон эл аралык J120 индексине ээ болгон кармин боёгу жасалчу коңуз. Бул жөнөкөй кармин кислотасын колдонууга караганда сапаттуу болуп, 16-кылымда буюмдарды боёодо колдонулган. Эгер бул суунун курттан жасалуусуна далил жок деп эсептесек, анда келиңиз ойлонуп көрөлү. Маалым болгондой Coca-Cola компаниясы Боливия шаарынан 115 тонна, ал эми Перу шаарынан 105 тонна коки жалбырагын дүңүнөн сатып алат. Ал эми 1 килограмм кармин боёгун өндүрүү үчүн орто эсеп менен 150 миң даана курт керек болот. Эми ал дүгүнөн сатып алынган 220 тонна коки жалбырагында канча курт болушу мүмкүн? Эми ойлонуп көрүңүз, Coca-Cola'га мындай өзгөчө даамды эмне бериши мүмкүн? Албетте бул табигый даам эмес. Демек бул жашыруун ингредиент деп эсептелинген курттар. 1886-жылы бул суунун рецепти Атланта шаарындагы башкы офиске жашырылган күндөн бери бул суунун сырткы этикеткасында курамы суу, шекер, көмүртек, диоксиди боёк, орто фосфор кислотасы, табигый ароматизатор, кофеин жана Coca-Cola экстракты деген жазуу болгон. Бул эмне деген түшүнүксүз экстракт? Биз суу ичип жатабызбы же курт кумурскабы? Эскерте кетүүчү нерсе, Coca-Cola компаниясынын продукциясынын сыртындагы Coca-Cola жазуусу Ла Мухаммед Ла Макка деген маанини бергендиги үчүн араб мамлекети бул компанияга бойкот жаралаган.